Салам достор, биздин каналга кайрадан кош келипсиңер. Бул видеодо силер менен чогуу англис тилинде убакытты кантип айтабыз, мына ошону үйрөнөбүз. Алгач өзүбүздүн тааныштардан, досторубуздан убакытты кантип сурайбыз. What time is it? What is the time? Ал эми бейтаныш адамдардан кантип сурайбыз? Келгиле көрөбүз. Could you tell me the time, please? Do you know what time it is now? Could you tell the right time, please? Убакытты айтууда биринчи it is сөзүн колдонобуз. Экинчи саатты айтабыз. Үчүнчү o'clock сөзүн кошобуз. Эгерде так саат жөнүндө сөз болуп жатса. Мисалы, саат 4 болду. It is 4 o'clock. Saat 5 boldu. It is 5 o'clock. Saat 6 boldu. It is 6 o'clock. Saat 7 boldu. It is 7 o'clock. Эми бул кайсы мезгилдеги жети? Эртең мененби же кечинде биз аны кантип билебиз? Ал үчүн бизге AM жана PM түшүнүгү жардамга келет. Биз убакытты айтуу үчүн 24 сааттык форматты колдонобуз, ал эми Америка жана Британияда 12 сааттык форматты колдонушат. AM латин тилинен алынганда ante meridian, түнкү саат 12ден түшкү саат 12ге чейинки убакыт. It's 2 AM, түнкү саат 2. It's 10 AM, күндүзгү 10. PM, post meridian деген түшүндүрөт бул. Түшкү саат 12ден түнкү саат 12ге чейин. It's 2 PM, күндүзгү саат 2. It's 10 PM, кечки саат 10. Убакытты колдонууда терминдер hour 1 саат, half 30 мүнөт түшүндүрөт, a quarter 15 мүнөт, past өттү, to калды. Келгиле мисалдарды көрөлү. 1ден 5 мүнөт өттү. It's 5 past 1. 1ден 10 мүнөт өттү. It's 10 past 1. 1ден 15 мүнөт өттү. It's a quarter past 1. 1ден 20 мүнөт өттү. It's 20 past 1. 1ден 25 мүнөт өттү. It's 25 past 1. 1 жарым. It's half past 1. Жарымдан кийин калды сөзүн колдонобуз. Мисалы 1ден 35 өттү. It's 25 to 2. 2ге 25 мүнөт калды. 2ге 20 мүнөт калды. It's 20 to 2. 1ден 45 өттү. It's a quarter to 2. 1ден 50 мүнөт өттү. It's 10 to 2. 2ге 5 мүнөт калды. It's 5 to 2. Саат 2 болду. It's 2 o'clock. Келгиле, канчалык деңгээлде түшүндүңөр? Билимиңерди текшерип көргүлө. It's a quarter past 12. It's half past 7. It's a quarter to 9. It's 20 past 5. It's 10 to 10. Биздин видеону силерге бир аз да болсо жардамы тийген болсо, биздин каналга катталууну унутпагыла.